21 бөлүм. Жошапат көз жумуп, ата бабалары жаткан Дөөттүн шаарына коюлду. Анын ордуна уулу Жорам падыша болду. Анын бир туугандары Жошапаттын уулдары Азария, Жехиел, Захария, Азария, Михаил, Шепатия, булардын баары Жүйүт падышасы Жошапаттын уулдары эле. Атасы аларга алтын, күмүш, кымбат баалуу буюмдарды, Жүйүт аймагындагы чыңдалган шаарларды берди. Падышачылыгын болсо Тун баласы болгондуктан Жорамга берди. Жорам такка отургандан кийин бийлигин бекемдеди да, өзүнүн баардык бир туугандарын жана Ысрайылдын кээ бир төрөлөрүн кылычтап өлтүрдү. Жорам такка отурганда 32 жашта болчу. Ал Иерусалимде 8 жыл падышачылык кылды. Ал Ысрайыл падышаларынын жолу менен жүрүп, Ахаптын тукуму кандай иш кылса, ошондой иш кылды. Анткени Ахаптын кызы анын аялы эле. Ошондуктан Теңирге жакпаган иштерди кылды. Бирок Теңир Дөөт менен түзгөн келишим үчүн Дөөттүн тукумун кыйраткысы келген жок. Анткени ага жана анын уулдарына түбөлүккө чырак берем деп убада кылган. Анын убагында Эдом Жүйүттүн бийлиги астынан чыгып, өзүнө падыша коюп алды. Жорам аскер башчылары менен, майдан арабалары менен жөнөдү. Анан ал түн ичинде туруп, аны курчап алган эдомдуктарды майдан арабаларынын башчылары менен кошо талкылады. Бирок Эдом бүгүнкү күнгө чейин Жүйүттүн бийлигинен чыгып кеткен. Ошол учурда анын бийлигинен Либнада чыкты. Анткени ал өз ата бабаларынын Кудай Теңирин таштап салган. Ал Жүйүт аймагынын тоолоруна бутканаларды куруп, Иерусалимде жашагандарды жолунан адаштырып, Жүйүт элин да азгырды. Ошондо ага Илияс пайгамбардан мындай кат келди. Сенин атаң Дөөттүн Кудай Теңири мындай дейт: атаң Жошапаттын жолу менен жана Жүйүт падышасы Асанын жолу менен жүрбөгөнүң үчүн. Тескерисинче, Ысрайыл падышаларынын жолу менен кетип, Жүйүт аймагындагыларды жана Иерусалимде жашагандарды Ахаптын тукуму жолдон адаштыргандай адаштыргандыгың үчүн, кала берсе атаңдын тукумун, сенден жакшы бир туугандарыңды өлтүргөнүң үчүн Теңир сенин элиңди, балдарыңды, аялдарыңды жана бүт мал мүлкүңдү кырып жок кылат. Өзүңө болсо катуу ички оору жиберет. Күн өткөн сайын ошол оорудан ички мүчөлөрүң түшө баштайт. Теңир Жорамга каршы пелиштиликтердин жана Эфиопияга жанаша жаткан аравиялыктардын рухун козгоду. Алар Жүйүт аймагына каршы чыгып, аны басып кирип, падышанын үйүндөгү бүт мүлктөрүн, аялдарын, балдарын чаап кетишти. Анын кенже уулу Ахазай гана калды. Ушундан кийин Теңир анын ички мүчөлөрүн айыкпас дартка кабылтты. Ал дарт күндөн күнгө күчөп, 2-жылдын аягында ал дарттан анын бүтүндөй ички мүчөлөрү түшүп калды. Ал абдан кыйналып жатып өлдү. Эл анын аталарына кылгандай жипар жыттуу зат күйгүзгөн жок. Ал падыша болгондо 32 жашта эле. Ал Иерусалимде 8 жыл падышачылык кылды. Бирок эл аны жоктоп, кошок кошкон жок. Ал да Дөөттүн шаарына коюлду. Бирок ал падышалар жаткан жайга коюлган жок.